Бул планетада 6 миллиард адам болсо, 6 миллиарддын 6 миллиарды баары бир адам ар башка да. Келгиле башынан баштайлы. Эң биринчи ар бир адам өзү кандай кайсы сезонго карайт ошону билип алыш керек да. Бизде 4 сезон бар: кыш, жаз, жай, күз деген. Кыш деп чачы кара кыздарды кыш дейт. Чачтары күрөң боелбогон, мисалы үчүн сиздикиндей болсо бул жаз дейт. Эгерде чачы блондинка болсо, ал болсо жай дейт. Чачы күрөң бирок кичине кызыл оттенактар болсо, аны күз деп коет. Эмне үчүн чач аркылуу гана чече алабыз? Себеби чачтан көлөкө түшөт. Ошо чачтын өңүнөн бетке көлөкө түшүп, анан ошондон гана чечилет да. Мен күз экем, мен жаз экем деп. Мисалы үчүн сиз жаз болсоңуз, жаздын өзүнүн өңдөрү бар. Ошо жазга жашыл, сары, лимонный, салат, ар кандай цветтер, көп цветтер бар эмеспи? Ошолор кирет. Кышка болсо кара, ак, розовый, көк, фиолетовый, темно-зеленый деген ушулар цвет кирет. Кыш менен жайдын экөөнүн өңү бир, а күзгө болсо бул баягы краснотой болот атпайбы, чачычы? Күрөң цвети краснотой, ага дагы коричневый, бирок макияжды боёй келгенде краснотасы болбош керек. Себеби эгер ошол краснотасы бар күрөң кызыл, кичине кызылы бар күрөң цвет менен боенсоңор, как будто ыйлагандай болуп калат да. Андан кийин ошол эле мына мен айткан цветтердин баардыгы тең ушун менен макияж жасасаңар болот, ушул өң менен кийинсеңер болот. Таап алдык, ким кайсы сезонго эметет, кимге кандай цвет жарашат. Андан кийин көзгүнүн астына туруп карап алыш керек да. Өзүнүн фигурасынчы, менин боюм кыска же болбосо менин боюм узун, колум узун, мына денем узун, бутум кыска. Бирок негизи кыргыздардын денеси узун болот дагы, буту кыска болот да. Ошондой нерседе кандай болуш керек? Ак цветтер чоң көрсөтөт. Ак цветти кийсеңер, силер мисалы үчүн эгерде денеңер узун, бутуңар кыска болсо, анда узун ак кийип алсаңар, денеңер оготур узун болуп калат дагы, бутуңар оготур кыска болуп калат. Анан боюңар аябай кичинекей болгондо кыска кийип туруп, кыска кийсеңер оготур, бул зрительно баягы кесип салат да бойдучу, оготур кыска болуп каласыңар. Анан узун кийип алсаңар, оготур таптакыр узун болуп жатып каласыңар. Негизи эле бою кичинекейлер, бизде основной масса бой кичинекейлер да, основной масса негизи эркектер болобу, кыздар болобу, ак нерсе кийсеңер өтө узун кылып багылат да, ошол нерсе кесип коет бойду. Ар бир адам өзүнүн жарашкан эмеси болуш керек. Анан мисалы үчүн ийним чоң же мындай бедра жагым ичке же болбосо бедра жагым чоң ийним десе, ошондо кайсы жерди чоңураак көрсөткүңөр келсе, ошол жерге агыраак цвет кийишиңер керек.